Баракелде. Урматтуу көрүүчүлөр, программабызды улантабыз. Жана биздин студиябызга конок келди. Ырчы гитарист Ринат Шаки. Кош келипсиз. Кандай Абдан салам. Неге азыр эле чертип койдуңуз жаңы эле? Кыска, Кыска. Джингл сыяктуу. Орусча айтканда хорошо понемногу деп коет да. Жакшы. Манайыңыз жакшыбы? Абдан салам. Ырдаганга, черткенге даярсызбы? Албетте. Анда дароо эле бир ырдан баштайлы. Телекөрүүчүлөргө бир жагымдуу чыгарма болсун, андан кийин маекти уланталы. Сиз бир куплет кайрылмасы менен ырдасаңыз, бир-эки ырды ырдаганга мүмкүнчүлүк болот да, ошон үчүн. Макул. Кийинки чыгарма өздүк ыр болуп салат. Аружан аттуу. Байкалбастан байланыпмын, айланып мен сага кайра жакындасам, айла таппай жашынамын, жаным кайда? Ар бир күнүмен кагаз бетимен сөз ордуна мен кармап калемин, арзу сезимин арнап келемин сага гана, сага гана. Ару жанжал жалым менин жалтанып жалым карегинден. Таңдасы атың тамгалап кайдалап, жандасам тереп кайдан шай табар. Баракелде, кол чабуулар болсун. Автордук чыгарма болгондо кимге арналган бул ырыңыз? Кайсы Аружанга? Бул чыгарма негизи Кыргызстандын бүт айымдарына арналган. Ушул ыр менен кыргыз элинин кыздарынын сулуулугун, өзүнүн назиктигин чагылдырайын дедиңиз. Чагылдырайын деп. Бул чыгарманын автору Чыңгыз Алиев болуп саналат. Ошол жазуучу байкебиздин чыгармасы болуп саналат. Обону? Обону да Чыңгыз Алиевке тандык. Ал өзү ырдабайт, өзү жон гана чыгарып берет, ал эми сиз ырдайсыз, Анан обондагы эмнегедир мындай бир заманбап обону ырдоо экен, Мындай ошентип айтсак болот. Мындай европалаштырылган дегенде, эмне себептен ушундай кылганбыз? Анткени биздин кыргыз эстрадада менимче жаңы музыкалык багыт алып келиш керек да. Эмне дегенде, азыр дүйнө жүзү алдыга аттанып баратат. Ошондуктан биз дагы Кыргызстаныбыз артта калбай, дүйнө жүзү менен чогуу бир кадамда чогуу жүрүш үчүн ушу жаңы стилдерди алып келсекпи деп. Бул ошондо сиздики кандай стиль болуп калат? Бул инди поп болуп калат. Инди поп, Мисалы, ошол эле баягы заманбапты алып келиш керек деп калдыңыз, бирок кээ бир учурда ошол эле заманбап ырчыларыбыз кыргыздын эски ырларын жандандырып, заманбап түрүндө ырдап жатышат, Ошол эле мөлмөлүм болобу, ошол эле мисалы тумарым болобу деги эле баягы элдик ырларды бир башкача стилге салып ырдап жатышат го, анан эмнегедир өтүп атат. Анан сиз ошентип эски ырларды ырдаган бир эски ырлардан барбы, жокпу? Тилекке каршы азырынча жок, бирок пландарда бар ошондой жаңы интерпретация кылып, эски ырларыбызга жаңы дем кылып, жагымдуураак кылып, азыр жаштар дагы анан мурунку эски поколениябызда угуп, ушу жаш кезимде могурду укпадым беле, карасаң сонун болуп калыптыр дегенде кылып,
жаңыртуу ойлор бар. Өзүңүз кайсыл жакта окуйсуз азыр? Музыкалык билимиңиз? Тилекке каршы ошо музыкалык билимим жок. Өз алдынча эле үйрөнгөм. Өзүм болсо былтыр агрардык университетти аяктадым, экология факультетин. Гитара кармаган, мисалы мырза болобу, айым болобу деги эле гитара кармап үйрөнүп баштагандар, мен ойлойм көбүн эсе, мисалы Талайбек Тургановдун ырларын, ошонун ырларын менен ырдап, ошонун ырларын ойноп, анан үйрөнүп калышат. Балким сиз дагы гитара кармап баштаганда ошонун ырларын ырдап, Талайбек Тургановдун ырларын ооба, туура айтасыз. Талайбек Тургановдун ырларын менимче бардык эле гитаристтер билиши керек деп ойлойм, Кыргызстанда. Бирок тилекке каршы ал ырларды канча бир 6 жыл мурун үйрөнүп, азыр болсо жаңы ырларды үйрөнүп, башында үйрөнгөн ырлар азыр эсте жок калыптыр да, тилекке каршы. Бирок колдор бүт билет болгону эле ошо сөздөрүнөн. Азыр дагы бир чыгарма суранабы анда сизден? Кийинки чыгарманы кандай, өзүңүздүн автордук чыгармадан? Кийинки чыгармадагы автордук чыгарма. Автордук болгондо сөзү дагы, обону дагы өзүңүзгө таандыкпы же? Тилекке каршы мага таандык эмес. Өзүңүздөр жазып, обон чыгарып барышты? Өзүм обон чыгарам, бирок болгону орус тилинде жаза алам да азырынча. Орус тилиндеги чыгармаларыңыз болсо деле ырдай берсеңиз болот. Демек алдыдагы жогоруда сиздер аткарган чыгармалар, булар бардыгы репертуарыңыздагы чыгармалар экен да. Жакшы. Кийинки чыгарма Чырагым аттуу чыгарма. Чырагым. Жалжалым, ару жаным, чырагым. Сүйлөсүм сөздүн адаша, сүрдөп кеттим караса. Көзүңдө барбы сыйкырым, негедир сага арбалам. Чырагым бурдуң көңүлдү, бир көт көрсөк өмүрдү. Калбайт элем арманда, кабыл алсаң сүйүмдү. Сени гана сүйдү жүрөгүм, сени деп өмүр сүрөйүн. Жараткан сени буйурсаң, жанышып бирге жүрөлү. Сени гана сүйдү жүрөгүм, сени деп өмүр сүрөйүн. Жараткан сени буйурсаң, жанышып бирге жүрөлү. Баракелде. Чырагым деген сөз көбүн эсе баягы Курманжан Датка деген кинодон кийин мындай тренд болуп баштады, популярдуу боло баштады. Чырагым, атың ким? Чырагым деген сыяктуу. Сиз ошондон кийин чыгарбадыңыз беле муну? Ошентип деле айтсак болот. Анткени ошол кинодон кийин мындай десем, бул мурун ушул чырагым деген сөз көп мындай колдонулчу эмес кыргыздарда, бирок ошол кинодон кийин мындай кандай десем, колдонуп башташты. Колдонулуп, ошону байкадыңызбы? Ошону байкап дагы чындыгында айтканда Бир тууганчик аттуу кино бар эле го. Ошол жакта дагы бир актеру ошо чырагым деп обращаться этет. Ошондо дагы жаап калган да ушул. Эгер чечмелеп көрсөк, мындай абдан жакшы сөз да. Мындай эркелетип түрчү сөз. Ооба, сонун. Анан баягы орусча тилиндеги чыгармалар деп калдыңыз. Сиз баягы сүйлөп жатканда мен ойлоп калдым, сиз баягы шаарда өсүп, мисалы орус көбүнчөсү орус тилде сүйлөп, көнүп калгансыз го дейм, Мен негизи өзүм айылда эле өскөн баламын. Бирок бул жакка келип, бирок кайсыл жактын кулунусуз? Мен Көлдөн болом. Түп район Михайловка деген айылдан болом. Айылда орус мектепке баргансызбы? Мен айылым негизи эле орус айыл болот. Михайловка деп, аты дагы орустардын атынан аталган. Ошол себептен мен ушу көбүнчө орусча сүйлөп, кыргызча деле сүйлөйм, бирок
кандай десем таза эмес да. Бирок жакшы жаңы бир сөздүк же бир нерсе пайда болсо аны сразу бат заматта байкап калат экениңиз. Анысы жакшы экен, Анан менимче баягы биз берген суроолорго мындай орусча ойлонуп турган кыргызча отуруп жооп берип атат окшойсуз, Ошончо болот. Анда келиңиз, анда бир орус тилинде бир жакшы чыгарма угалы. Сиздин аткарууңузда. Бул шаңдуураак ырлардан барбы? Биз болсо коштоп бийлеп турабыз да. шаңдуураак ошо азыр кийинки чыгарманды өздүк чыгармандар деп койсом деген. Бул чыгарманы Сиз жазгансыз. Өзүм жазгам. Мурун бир кызды аябай жакшы көрүп калып, ошондон кийин. Ал кыз жаныңыздабы азыр? Азыр жанымда. Бали. Жеткен турбайсызбы? Анда келиңиз, ошол жактыруу сезимден улам кандай ыр чыгат болду экен, ошону угалы. Когда найдет весь мир замирает при виде нее, до речи пропадает ее изящный взгляд, так манит и манит, а дивные слова душу разбивает. Ты так хороша, нет тебе здесь равных. Ты мое солнце, ты моя отрада, вместе будем мы с тобой. Мы под полной луной, мы под полной луной, вместе будем мы с тобой. Ты знаешь, в небе пока не погаснут звезды, ты будешь моей, это все серьезно. Радость и печали мы пройдем вдвоем. Это будет вечно, как волшебный сон. Как волшебный сон. Кыскача өзүндө. Баракелде. Когда она идет, весь мир замирает дейт. Ал басып келатса, бүткүл дүйнө токтоп турат дейт. Ошентип токтоп турган дүйнө, анан бир күн болсо бир күн ошентип сиз жүрөгүн арбадыңыз, анан азыр жаныңызда, Бирге. Азыр мисалы атың чыкпаса жер өртө деп коет. Мисалы ыр жараткандан кийин атын чыгарып, мисалы жүзүн элге мындай таанытыш үчүн клип тарттырат. Сизде кандай клип тарттыруу ойдо барбы, алдыда планда? Албетте. Биз ошо жакын арада Аружан аттуу чыгармага клип тарткан атабыз. Биздин мен продюсерлерим, биздин лейбл деп койсок болот. Жаңы Кыргызстанда менимче биринчи лейбл болуш керек. Жакын арада ошо тарткан. Лейбл деп кеттиңиз, түшүндүрүп кетсеңиз. Лейбл дегенде бул орусча айтканда продюсерский центр. Мен ошо азырынча биринчи проект болуп атам. Limon KG деген сайт билесиз да? Ошол сайттын директору, продюсердик борбор ачыптыр демек, Продюсердик борбордо сиз жакында жаңы клип, жаңы ыр чыгармачылыкта өзгөчө бир кадам жасайсыз, Канча жыл болду ырдап жүргөнүңүзгө? Ырдап жүргөнүмө эгерде мындай профессионалдуу деп айтсак, бир жарым жылдай эле болуп калды да. Мурун болсо кичинекей жактан бери ырдай берчим. Школда болобу, университетте болобу. Музыкалык билим барбы? Тилекке каршы жок. Бирок аласыз жакында, Бирок база деп коет го, музыкальный база. Ошол өз алдынча үйрөнүп эле өзүм үйрөнүп алгам. Жакшы. Алдыда клип тарттырсаңыз, өзүңүздүн жан шеригиңизди, чырагыңызды тартыңыз, мен көргүм келип атат да, аябай. Ошол сизге болсо чыгармачылык ийгилик, эргүүлөрдү каалайбыз, алдыда жаңы жаңылыктарды, сизден мындай жаңы нерселерди күтөбүз албетте. Буюрса Ринат Шаки деп биз дагы
биз дагы ушундай кылып баягы өзгөчө сыймыктанып турган, биз өзгөчө суктанып турган клиптер жаратабыз. Анан азыр коштошууда бир мындай музыкалык бир жингл менен ойноп тургандан кийин коштошуп койсоңуз, сиздин сөзүңүз гитаранын үнү менен болсун, Макул. Камераны тиктеп туруп.